Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөр, бүгүн сиздер үчүн сонун бир программа менен бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Эгерде сиздер буга чейин презентация жасоодон кыйналып келген болсоңуз, биздин YouTube каналда буга чейинки сабактарда Gamma программасы чыккан билесиздер. Эми Gamma программасынан сырткары дагы кандай программалар менен биз презентацияларды жасасак болот. Бүгүнкү учурда мындайча айтканда мугалимдердин эң оор түшүктүү маселеси сабакка презентациялар жасоо, убактысы жетпей келген учурларда кандай презентациялар жасасак болот. Ушундай болгондон мынакей караңыз, мыкты деңгээлдеги презентацияларды биз кантип жасайбыз? Жасалма инжелектин бүгүнкү оордугу, жасалма инжелект деген эмне? Мыкты деңгээлдеги сабакты биз кантип жасасак болот? Жана ошондой эле кандай функциялары бар, биз сиздерге жакындан көрсөтүп бермекчибиз. Ал үчүн урматтуу мугалимдер, биз Google'га кирип ChatGPT деп жазабыз. ChatGPT деп жазып, бул жака сиздер ChatGPT'ге суроо беришиңиздер керек. Мисалга, жасалма сиздер каалаган темаңыздарга промпт жазышыбыз керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз ChatGPT'ни колдонушубуз керек же промпту өзүңүздөр жазсаңыздар болот. Бул жака жасалма бүгүнкүсү жана келечеги деген темага мынтип жазасыздар. Кими платформасына 15 барактуу промпт түзүп бер дейсиздер. Сиздер өзүңүздөрдүн темаңыздарды жазсаңыздар болот. Бул жака кетиребиз. Платформасында караңыздар. Платформасына ылайык промпт жазып берип атат. Караңыздар. Стили кандай болуш керек азыр? Бул жактан мынакей караңыздар. Интеллекттин тарыхы промпт кетип атат. Бул жака мындай да жазсаңыздар болот. Мага промпт түзүп бер десеңиздер дагы бул жака түзүп берет. Азыр жиберебиз. Караңыздар, даяр промпт түзүп берип атат. Бул жака даяр промпт алышыбыз керек. Караңыздар. Бул жака ошо промптту, даяр промптту мынакей могул жакта сен тажрыйба алуу дегенден баштап көчүрөбүз. Караңыз, көчүрүп бул жака аягына чейин алып келип копировка кылабыз дагы. Биз Google'га кирип, Google'дан genspark.ai дегенди издейбиз. Көрдүңүздөр, genspark.ai деп издеп алабыз. Издегенден кийин мынакей киребиз. Ушул жактан урматтуу кесиптештер, AI слайд деп турат. Мынакей жасалма инжелект слайды деп турат. Ошол жерди бассаңыздар, сиздерде регистрация сурап калышы мүмкүн. Регистрация сурап калса, караңыздар. Мен азыр бул жака чыгып анан көрсөтүп берейин. Мынакей AI слайд деп турбайбы? Слайдты баскандан кийин сиздерде караңыздар. Бул жерде регистрация деп турбайбы? Регистрацияны басып, войти через Google кылсаңыздар болот. Регистрацияны басып туруп, продолжить через Google'ду басабыз. Баскандан кийин аккаунтуңуздар тандаңыздар деп чыгат. Аккаунтту тандасаңыздар, сиздерде автоматтык түрдө регистрация болот. Эми ушул жака промпт жазабыз. Мынакей промпт жаздык. Профессиональный nano banana менен жаздык. Бул жагы кетти. Окейди басабыз. Биз презентацияны күтөбүз. Реклама чыгып калса, отменага басып коюңуздар. Бул жактан өзү жасап берет. Эми мунун чектөөлөрү бар. Бир күндө бир канча гана слайд түзүп бергүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Регистрацияны өткөндөн кийин сөзсүз түрдө AI платформасына AI слайд дегенге кирип туруп, жана промптту, урматтуу кесиптештер, промптту ушул жака жайгаштырабыз. Автоматтык түрдө плюстун басып коебуз, астындагы же Enter кнопкасын бассаңыздар, сиздерге Genspark платформасы
ойдогудай сіздерге слайд түзіп береді. Біраз күтесіздер. Бұл Genspark платформасы біз жазған промптың негізінде слайд түзіп беріп отыр. Егер де промптты ChatGPT арқылы жаздырмаймын десеңіздер, мынакей қараңыздар. Бұл жақта мен эмне сұрасам, ошонун бардыгын түзүп берет. Канча барак болуш керек, эмне кылыш керек десем, мага ошонун бардыгын түзүп берет. Башында айтып кеткендей, бир күндө бир канча гана презентация жасай аласыздар, чектөөсү бар. Ошол жактан күтөсүздөр. Караңыздар, мен сураган документацияны бул автоматтык түрдө Genspark.com платформасы мага иштеп берип жатат. Бул өзүнүн ичинен промпту негизи түзүп бергенден кийин өзү ичинен слайд түзөт. Мынакей көрүп атабыз, күтөбүз бир аз. Эгерде промпту жасалма инчелек аркылуу түзбөйм десеңиз, өзүңүз да түзсөңүз болот. Буга чейин сиздерге көрсөтүп бергендей жасалма инчелек менен дагы түзүп койсоңуздар болот. Бир аз күтөбүз. Бул промпту мынакей караңыздар. Мен 15 барактык промпт сурадым. Бул жакта 15 баракка карата ошол жасалма инчелектин негиздери боюнча мага түзүп берип атат. Мынакей караңыздар. Азыр коддук негизде мага презентацияларым жасалып, обработка болуп, бул жакта коддук негизде азыр мага сунуштап берип жаткан учуру. Азыр бул өзү слайдтарга айландырып берет. Бир аз күтөбүз. Сиздер дагы экранды жаап салбастан күтүп туруңуздар. Жана бул платформаларды сөзсүз түрдө үйрөнүп алыңыздар. Жана ошондой эле урматтуу кесиптеш, сиз дагы бул нерсени үйрөнүп жаткан болсоңуз, анда кесиптешиңиз дагы сөзсүз түрдө бул нерсени билиши керек. Ошондуктан бул видеону кесиптешиңизге жиберип, биздин каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, бүгүнкү сабак жаккан болсо лайк калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Мынакей жасалма инчелектин бүгүнкүсү жана келечеги, билим берүүдөгү жаңы горизонттор деп атат. Аудитория мугалимдер жана студенттер кайсы кыргыз тилинде көрдүңүздөрбү, аябагандай сонун түзүп берип баштады. Эми бир аз күтөбүз. Мынакей караңыздар, бизге сонун укмуштуудай бир бөлүкчөнү чыгарып берди десек болот. Жасалма инчелектин бүгүнкү жана келечектегиси деп атат. Бул жакта киришүү, жасалма инчелект деген эмне деп атат, аныктама, күнүмдүк мисалдар, билим берүүдөгү ролу, максаты берип атат. Жасалма инчелектин тарыхы, эксперименттик, анан генералдык жасалма инчелект кандай болду, бүгүнкү күндөгү искусственный интеллект негизги багыттары, тил, компьютердик көрүү, билим берүү программалары, үн технологиялары деп атат. Жасалма интеллектин негизги түрлөрү, деңгээли, милдети, үйрөнүү ыкмасы боюнча билим берүүдөгү жасалма интеллектин бүгүн орду, мугалимдер үчүн мүмкүнчүлүктөр, окуучулар үчүн пайдалары деп атат. Караңыздар, искусственный интеллект жана кесиптердин келечеги деп атат. Кемчиликтери кандай, этика жана коопсуздугу кандай, келечектеги инчелект кандай болуш керек, караңыздар, акыркы 5-10 жылда деп атат. Келечектеги билим берүү инновациялары, Кыргызстанда искусственный интеллекттин өнүгүүсү, биз жасалма интеллектти кантип туура колдонсок болот, жыйынтыктар жана сунуштар боюнча сонун 15 барактуу, 16 барактуу презентация чыгарып берди. Эми муну биз экспорт PDF-ке скачать кылып алсак болот. Ал үчүн сиздер ошол плюс бар форматына өтүшүңүздөр керек. Эгерде муну поделиться эме кылсаңыздар, PDF же презентация түрүндө сактап алам десеңиздер, муну плюс форматына өтөсүздөр. Же болбосо мынакей поделиться деп турат. Бул жакта поделицаны басып, бул жака копировать ссылку кылып туруп, готованы асып коесуздар. Слайдтарга бул слайдыңыз өзү сакталып тура берет. Кийинки бөлүктөрдү, мынакей сиз түзгөн бөлүктөр бул ичинде сакталып тура берет, эч качан өчпөйт. Ошондуктан коркпостон жасап бүткөндөн кийин ссылканы сохранить этип алсаңыз болот. Мынакей анан ссылканы бир жерге сактап алсаңыз, бул ссылка менен сиз сабагыңызды көрө бересиз жана өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала бересиз. Караңыз, ушундай кылып, мынакей режим презентациядан негизги багыттарды сиздер сабакты өтүп кете бересиздер. Мынакей көрдүңүздөрбү, сонун мүмкүнчүлүктөр сиздерге түзүлүп жатты.
десем болот. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, эгерде сиз студент же окуучу, мугалим, айтор кайсыл гана кесиптин ээси болбоңуз ва биздин программалар, биздин сабактар жагып жаткан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, жана ошондой эле досторуңуз, кесиптештериңиз менен бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Кийинки сабактарда кайсыл программаны үйрөтөлү, биздин комментарийге жаза кетсеңиздер болот.